Саламатсыңарбы балдар, математика сабагы 5-класстын окуучулары үчүн. Силер менен мен Жайлообек кызыклары. Сабагыбыздын темасы ондук бөлчөктөрдү 10го, 100гө жана 1000ге бөлүү. Чен бирдиктеринин ортосундагы байланыш. Сабагыбыздын максаты ондук бөлчөктөрдү 10го, 100гө жана 1000ге бөлүүнүн эрежесин үйрөнөбүз. Эрежени пайдаланып, көнүгүү иштөө менен бирге билим белгичтик көндүмдөрүбүздү калыптандырабыз. Алган билимибизди турмушта пайдалана билүүгө шыктанабыз. Анда эмесе балдар, алтын эреже менен таанышып алалы. Дистанттык окууга жоопкерчиликтүү мамиле кылабыз. Ынтызарлык менен берилген тапшырманы түшүнүп аткарууга аракеттенебиз. Өздүк гигиенаны сактайбыз жана ар бирибиз өз милдетибизди так аткарабыз. Анда балдар, эрежеге көңүлдүү буралы. Каалагандай ондук бөлчөктү 10го, 10го бөлүү үчүн үтүр белгисин бир орунга солго которуу керек. Ал эми 100гө бөлүү үчүн үтүр белгисин 2 орунга жана 1000ге бөлүү үчүн үтүр белгисин 3 орунга солго которуу керек. Эрежеге таянуу менен алгачкы мисалыбызга көңүлүбүздү буралы. 210,2 бөлүнгөн 10. Үтүргө көңүл бурсаңар 0дон кийин турат. Биз жогоруда эрежеде айтып өткөндөй 10го бөлүү үчүн үтүр белгисин сол тарапты көздөй 1 орунга жылдырабыз. Демек 1ден кийин. Жыйынтыгында 21,7. 1,1000/312 бөлүнгөн 10. Көңүл бурсаңыздар, үтүр белгиси 1ден кийин турат. 1 орунга солго жылдырганда бул жерге келет. Алдында сан жок. Демек бул ушундай учурда балдар 0 менен толуктап алабыз дагы үтүр белгисин 0дон кийин койбуз. 1 орунга жылдырдык биз. Кийинки мисалга көңүлүбүздү буралы. 4210,2 бөлүнгөн 100. 100гө бөлүү үчүн биз үтүр белгисин 2 орунга сол тарапка жылдырышыбыз керек. Демек балдар, мына 1, 2. 2ден кийин коюп өткөнбүз. Жыйынтыгында 42,1000/102. 15,113 бөлүнгөн 100. Үтүр белгисин 2 орунга сол тарапка жылдырабыз. 1, 2. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде дагы сан жок. Демек 0 менен толуктап үтүр белгисин 0дон кийин коебуз. 0,10,000/1513 бөлчөгү келип чыкты. 415,7 бөлүнгөн 1000. Балдар, эсиңердеби? Ондук бөлчөктү 1000ге бөлүү үчүн үтүр белгисин 3 орунга сол тарапка жылдырабыз. Демек 5ден кийин турат. 1, 2, 3. Жыйынтыгында балдар 0,10,000/4157 ондук бөлчөгү келип чыкты. Акыркы мисалыбызды карайлы. 1327,4 бөлүнгөн 1000. Үтүр белгисин 3 орунга сол тарапты көздөй жылдырабыз. 1, 2, 3. Демек 1ден кийин коюлат экен. 1,10,000/3274. Балдар, биз жогоруда темада чен бирдиктердин ортосунда байланышты да карайбыз дегенбиз. Анда биз төмөндөгүнү эске салуубуз керек. 1 сантиметрде 10 мм бар. 1 дециметрде 10 см, 10 сантиметрде 100 мм бар. 1 метрде 10 дециметр, 10 дециметр 100 сантиметрге барабар. Жана дагы балдар 1 километрде 1000 метр бар. Анда биз жогорку эрежелерге таянып, төмөнкү суроого жооп берүүгө аракеттенели. 172 мм канча сантиметр бар? Биз бул суроого жооп берүү үчүн 1 сантиметрде канча миллиметр бар экенин эске салышыбыз керек. Демек 1 сантиметрде 10 мм. Жыйынтыгында 172 мм 10го бөлөбүз. Бизде бүтүн сан бол 172 бүтүн сан. Демек үтүр 2ден кийин деп эсептейбиз. Себеби үтүрдөн кийин канча 0 уласак деле мааниси өзгөрбөйт деп билебиз балдар. Демек үтүр белгисин 1 орунга сол тарапты көздөй жылдырсак 7ден кийин коюлат экен. Демек балдар,
172 миллиметрде 17,2 сантиметр бар экен. 34 сантиметрде канча метр бар? 1 метрде 100 сантиметр бар. Демек 34'tü 100'гө бөлөбүз. Биз жогоруда атап өткөндөй, 100'гө бөлүү үчүн үтүр белгисин 2 орунга солго жылдырабыз. Жыйынтыгында 34 сантиметрде балдар 0,134 метр бар экен. 23 метрде канча километр бар? 1 километрде 1000 метр болгондуктан балдар 23'тү биз 1000ге бөлөбүз. Көрдүңөрбү балдар? Бул жакта үтүрүбүз 3төн кийин деп элестетебиз. 3 орунга жылдыруу үчүн 1, 2, 3. Көрдүңөрбү? 1, 2, 3. 0 менен толукталды. Дагы бир 0 менен толуктап, үтүр андан кийин коюлат. Демек балдар 23 метрде 0,1000 километр бар экен. Жогоркуда айтылган эрежелер, мисалдар сиздерге түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Аларды пайдалануу менен окуу китебиңердин 182 бетиндеги номер 436-нын 1-4 пункттарын иштейбиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки видео сабактан кездешкенче сак саламатта туруңуздар.